Кыргызстан 2030 жылга чейин парник газдарынын эмиссиясын 44%га кыскартат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын тараптарынын 26 конференциясынын дүйнөлүк лидерлеринин саммитинде билдирген. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк эмиссиянын түзүмүндө биздин өлкөнүн үлүшү анча чоң эмес. Болжол менен 0,3% түзөт. Ал эми эмиссиянын табияты өндүрүштүк эмес, адамдардын жашоосуна байланышкан. Башкача айтканда, антропогендик мүнөзгө ээ. Биздин эсептөөлөргө караганда, климаттын өзгөрүүсүнүн токтотууга багытталган орто мөөнөттүү шашылыш чараларды ишке ашыруу үчүн 7 миллиард АКШ долларын талап кылат. 2050 жылга чейин Кыргызстан өнүгүүнүн жашыл платформасында көмүртексиз жетишүүгө аракет кылабыз. Бул жааттагы убадаларды аткаруу үчүн өлкөдө 3 ири жана ондогон чакан кестер курулууда. Бул аракеттер бара-бара өнөр жай тармагын жана турак жай коммуналдык секторун көмүртектик энергия булактарынан биринчи кезекте көмүр жана мазутту колдонуудан арылтат дешет адистер. Изменение климата является актуальным вопросом. Бүгүнкү күндө климаттын өзгөрүүсүн алдын алуу дүйнөдө эң негизги көйгөйлөрдүн бири болуп калды. Кыргызстан бул жаатта кол кошуруп отурган жок, чечкиндүү кадамдарга барууда. Учурда көмүртектин нейтралдуулугуна жетиштүү жаатында концепция иштелип чыгууда. Негизи өлкөдө антропогендик, башкача айтканда адамдын катышуусу менен келип чыккан экологиялык көйгөйлөр бар. Бул ошол эле унаалардан чыккан ыш. Жылытуу үчүн көмүр колдонуу сымал. Андыктан зыянсыз альтернативдүү жолдорду жайылтуу менен алекпиз. Бул ошол эле жылуулук насосторун колдонуу, күн электростанцияларын куруу сымал. ГЭСтерди жапырткурууда колго алынды. Мунун баары парник газдарынын эмиссиясына алып келет. Ошондой эле климаттын өзгөрүшүнүн терс кесепеттерин алдын алуу жана жашыл бак дарактардын аянтын көбөйтүү максатында 2022 жылы Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү старт алган. Мисалы, былтыр 7,5 миллионго чукул көчөт отургузулса, 2026 жылы бул көрсөткүчтү 10 миллионго жеткирүү пландалыптыр. Ал арада адистер көчөттөрдү отургузуп гана койбостон, анын өнүп кетүүсүндө тыкыр көзөмөлгө алуу керектигин белгилешүүдө. Министрлик тарабынан мониторинг жүргүзгөн учурда отургузулган көчөттөрдүн өнүмү болгону 65% түзгөн. Бул биринчиден ошол былтыркы жылкы жайдын ысык болушу дагы себеби бар. Андан сырткары коргоо асыроо көйгөйлөрү дагы аныкталып, тиешелүү сунуштар, тиешелүү эскертмелер берилген. Быйылкы жылы буюрса жаздан баштап түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүп, кайда отургуш керек, кандай отургузуу керек, кайсыл паралар отургузуу керек, бул тармакта жумуш жүргүзүп, жыйынтыгы менен өнүмүн көзөмөлгө алуу күчөтүлөт. Көчөт отургузууда аймактык экосистемаларды, тактап айтканда ийне жалбырактуу, арчалуу, жаңгак мөмөлүү жана суу боюндагы токойлуу тилкелерди да эске алуу зарыл. Акмарал Сабатар, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.